Алар абайды алат. Бирок кечиресиз, абай бул бардык чыгармаларын 40 жаштан кийин жазган жана алар балдар үчүн эмес. Сиз казак тили боюнча окуу китептерин катуу сынга алгандыгыңыз менен белгилүү болдуңуз. Эгерде системалуулук болсо, көптөгөн балдар азыркыга чейин сүйлөп калмак. Сиздин оюңузча, бул окуучу чейрек аягында ушул сөздөр менен канча сүйлөмдү жатка айтып бере алган? Канча? 40. Демек, анын баары бир колунан келген турбайбы? Ооба, мен Facebook'ту барактап жатканда автоматтык түрдө материал издейм. Автоматом я ищу материал. 17 окуучу. Булардын баары мыкты окугандар. Алардын ичинен 12си так мыкты окуучу. Бул ар бир мугалимдин кыял эмеспи? Эгер сиз $1 миллион алсаңыз, эмне кылмаксыз? Анан Нуржан Байсаков, казак тилинин мугалими. Өзүнүн автордук методикасы боюнча атайын ылайыкташтырылган тексттерди колдонуп, дээрлик стандарттык окуу китептерин колдонбой эле, ал казак тилин орус тилдүү балдарга үйрөтөт. Анын ыкмасы Казакстандагы эң мыкты автордук программа деп таанылган. Ал эми өткөн жылы ал National Teacher Prize сынагынын жеңүүчүлөрүнүн катарына кирип, эми Казакстанды дүйнөлүк деңгээлде тааныштырат. Байсаковдун дагы бир педагогикалык ийгилиги, анын мурунку окуучулары мектепти бүткөндөн кийин өз мугалимине кайтып келип, биргеликте уникалдуу тиркеме түзүшкөн. Бул тиркеме казакстандык башка балдарга казак тилин оңой жана кызыктуу үйрөнүүгө жардам берет. Нуржан Елубаевич, саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз сизге бир максат менен келдик. Казакстандын бардык балдары кантип казак тилин эркин сүйлөй алышы мүмкүн экендигин билүү. Кош келиңиздер. Анда демек сыйкырдуу сөздөр жөнүндө айтып беребиз. Демек, башкы сыр бул сыйкырдуу сөздөрбү? Албетте. Сиз кызыктырып койдуңуз. Андыктан бул жерде балдарды кантип казак тилине үйрөткөнүңүздү көрсөтүңүз. Сиздин программаңыз Казакстандагы эң мыкты автордук программа болуп таанылганга чейин 1 жыл мурун сиз казак тили боюнча учурдагы окуу китептерин катуу сынга алгансыз, туурабы? Давайте так скажу. Муну мындай деп айтайын. Эгер жалпы бардык окуу китептерин карасак, менимче алардын арасында оптималдуу жазылган китептер бар. Идеалдуу нерсе жок. Бирок мен 1-класска арналган Салыхова жана Хазимова жазган китептерди эң оптималдуу деп эсептейм. Мен дал ошол китептерден сүрөттөрдү сканерлеп алып, андан оюндарды жасадым. Домино, бинго жана башка оюндарды. Бинго и так далее. Эгер 1-класска арналган китеп оптималдуу жазылган болсо, анда эмне үчүн башка класстар үчүн дагы ошондой эле жазылбайт? Бул суроо мага эмес. Мен башка окуу китептери боюнча нааразычылыгымды мурда эле жазгам. Анда эмне үчүн муну ачык айтып калууну чечтиңиз? Бул мугалимдер чөйрөсүнө анча мүнөздүү эмес го. Көпчүлүк унчукпай эле нааразы болушат. Ну, так нельзя просто делать. Нужно более ответственно относиться к учебнику. Жөн эле унчукпай калууга болбойт. Окуу китептерине жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек. Бизде англис тилиндеги сыяктуу ылайыкташтырылган тексттер жок. Алардын beginner, elementary жана башка деңгээли бар. Ал эми бизде андай адаптацияланган тексттер жок. Бул тексттерди ылайыктадык дегендердин баары чындыгында ылайыкташтырылган эмес. Чыныгы ылайыкташтырылган тексттер деген 4-класстын аягында окуучулар 714 сөздү билиши керек болсо, ошол гана сөздөр менен жазылган тексттер болушу керек. Бирок алар андай эмес. 5-классты бүткөндө 1000 сөз. Биз ушул нерседен кыйналабыз. Анткени казак тилинде же башка каалаган тилде эркин сүйлөп кетиши үчүн 3000 баракты үн чыгарып окуу керек дешет. Потому что, чтобы натренировать вот этот аппарат. Окуу гана жетиштүү же сөзсүз түшүнүү керекпи? Для того, чтобы вы понимали, представляете? Окуганда түшүнүү керек. Түшүнүү үчүн тексттер ылайыкташтырылышы шарт. Мисалы, биз англис тилин үйрөнгөндө кандай окуйбуз? Биз 1-класста Шекспирдин чыгармаларын түп нускасында окубайбыз, туурабы? В оригинале. В 5 классе точно не читают. Албетте. В 4 классе. А у наших этих
Ал эми бизде кандай? Абайды окууга беришет. Кечиресиз, бирок Абай өз чыгармаларын 40 жаштан кийин жазган жана алар балдар үчүн эмес. Албетте ал чыгармалар өтө терең жана татаал. Бирок балдар аларды сөзсүз окушу керек деген талап туура эмес. Баардык нерсе системалуу болушу керек. Эгерде системалуулук болсо, анда үйүндө казакча сүйлөбөгөндөр деле тилди үйрөнүп кетмек. Менде бир окуучу бар болчу. Ал грек улутунан, үйүндө казакча сүйлөгөн эч ким жок. Ошентсе да ал 10-класста казак тили боюнча республикалык олимпиадада жеңүүчү болду. Азыр ал чет өлкөдө окуйт. Демек тил чөйрөсү жок. Жалгыз мектеп менен гана үйрөнгөн турбайбы? Ал жөн гана окуучу. Мен аны ар дайым баарын окуган деп койчумун. Ал мен жазган баардык тексттерди окучу. Алар атайын ылайыкташтырылган тексттер болчу. Эгер санап көрсөк, А4 форматындагы 1000 барак жазгам. Бирок жалпысынан тил үйрөнүү үчүн 3000 барак окуу керек. Бул болжол менен 300 барактуу 10 китеп деген сөз. Бул тексттерди кантип ылайыкташтырдыңыз? Алар кандай тексттер? Мен 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү класстарда өтүлө турган баардык сөздөрдү жатка билем. Ошол сөздөрдү колдонуп текст жазам. Тема үчүн материалды күн сайын издейм. Түгүл Facebook'та лента карап жатсам деле автоматтык түрдө керектүү маалыматтарды издейм. Facebook'та кандай маалыматтар болот? Бирөөнүн посту болсочу, демек сиз ошол маалыматты табасыз. Анан текстти ылайыкташтырасыз. Анан балдар аны окуйт. Бул окуу китептеринен алдаганча кызыктуураак го. Например, я когда-то, я работал с 2008 года, параллельно со школой, с 2008 по 2018 год, есть журнал такой «Жұлдыздар отбасы». Я там работал, и я как-то познакомился со многими. Мисалы, 2008-жылдан 2018-жылга чейин мектеп менен катар бир журналда иштегем. И был Сиязбек Далиев. Ошол учурда көптөгөн белгилүү казакстандыктар менен таанышып, маектештим. Паралимпиаду. Мисалы, Сиязбек Далиев колу жок болсо да дүйнөлүк паралимпиадада жеңишке жетишкен жана 2 жолу жыл адамы аталган. Там описывать это тоже. Ал жөнүндө текст жаздык. Балдар окуганда катуу таасирленишкен. В Монголии есть, оказывается, город Арбайкер. Дагы бир мисал Арбайкер тууралуу окуя. Которого забрали. Монголияда Арбайкер деген жылкы бар экен. Аны чет өлкөгө, тактап айтканда Жапонияга алып кетишет. Забрали, а этот лошадь, оказывается, возвращается. Бирок ал өз мекенине кайтканга аракет кылат. И он, короче, когда түнкүсүн гана жол жүрүп, күндүз токойдо жашынып жүрөт. Делали, он выпрыгнул из этого и сбежал. И он только ночью бежал, а так в лес спрятался. Днем он прятался, представляете? Ошентип ал кайра кайтканбы? Ал Монголияга кайтып келген. Бирок 3 күн бою бир жерден жылбай туруп анан өлгөн. Ошол учурда Монголиянын президенти Цеденбал болгон. Ал атайын ошол жерге барып, бул окуяны өз көзү менен көргөн. Ошондон кийин бул жылкыны Арбайкер деп атап, ага эстелик тургузушкан. Демек, балдар, сиз менен тил үйрөнүп гана тим болбостон дүйнө таанымын да кеңейтишет турбайбы? На то и нужно делать. Баланы кызыктырыш үчүн ал казак тилин үйрөнүү менен бирге дагы башка кызыктуу нерселерди биле ала турганын сезишин керек. Эгер бала казак тили аркылуу кызыктуу маалымат алса, аны үйрөнүүгө дагы көбүрөөк мотивациясы болот. Баланын жаңы сөздү өздөштүрүшү үчүн ал сөз сабак учурунда 4, 5, 6, 7 жолу ар кандай тапшырмаларда колдонулушу керек. Жакшы өздөштүргөн бала үчүн 4 жолу кайталанса жетиштүү. Использовано в разных этих заданиях. То есть 4 это самый способный ребенок. Бирок эстеп калуу үчүн бир эле сөз эмес, мисалы 5 сөз керек болсо, анда аларды дагы көп кайталаш керекпи? Жок, ошол 5 сөз биринчи тапшырмада учурайт. Анан экинчисинде, үчүнчүсүндө жана андан ары кездештире берет. Мындай ыкманы колдонсо болот. Андай ыкма окуу китептеринде жокпу? Ким кааласа китептерди ачып карап санап көрө алат. Санап көрүшү мүмкүнбү? Читать, посмотреть, да. Я считаю, что ооба, санап көрсө болот. Слов, да? Менин оюмча, сыйкырдуу 2000 сөздү автоматташтырса, англисче болобу, кытайча болобу же башка тилде болобу, адам эркин сүйлөп кетет. Бардыгы болгону 2000 сөз менен тилди өздөштүрө алат. И вы заговорите. Кесип тандооңузга эмне таасир эткен? Анткени ал анчалык да кеңири тарабаган багыт эмес да.
Мен айылда чоңойгом, андыктан дарыгер жана мугалимден башка кесип тууралуу ойлонгон эмесмин. Врача и учителя. Демек сиз казак тили мугалими болуп окуп, кайра өзүңүздүн айылыңызга кайттыңызбы? Да, я заканчивал Павлодарский государственный университет имени Торайгырова, и меня заново пригласили. Ооба, Торайгыров атындагы университетти бүтүрүп, кайра эле өзүм чоңойгон Иртыш районуна чакырылдым. Ошол жерден мугалимдик кесипти баштадым. Это были самые интересные. Ал убактар мен үчүн абдан кызыктуу болду. Первый год, когда я пришел туда. Эсимде, биринчи жылы 3-чү мектепке келсем, кампада домбуралар сакталып жатыптыр. Лежали просто дом. Алар абдан жакшы сапаттагы домбуралар экен. Жалпысынан 13 болгон, бирок 10 гана бала калган. Осталось всего 10. И ошондо мага балдарды домбурада ойноону үйрөтүү идеясы келди. Детей просто играть на домбре. Мен аларды чогултуп үйрөтө баштадым. И обучать этих детей. Түрдүү улуттагы балдар эртең мененки саат 7-де мектепке келип, домбурада ойноону үйрөнүшчү. Поучить играть на домбре поиграть. Нуржан Элюбаевич, сиз Казакстандын эң мыкты 10 мугалимдин катарына кирип, National Teacher Prize сыйлыгынын жеңүүчүсү болдуңуз. Бул сынак Global Teacher Prize программасынын бир бөлүгү. Анда дүйнөдөгү мыкты мугалимдер тандалат. Бул абдан жогорку жетишкендик. Сиз үчүн бул кандай тажрыйба болду? Жана эң башкысы кантип жеңишке жете алдыңыз? Бул үчүн эмне кылуу керек эле? Все-таки выиграли. Что нужно было для этого сделать? Участвовали 2200. Бул сынакка 2200 мугалим катышкан. Биз 50 мыктынын катарына кирип, уюштуруучулар бизди Назарбаев университетине эл аралык саммитке чакырышты. На международный саммит. Демек финалга 50 адам чыккан турбайбы? То есть там присутствовали эти обладатели. Ооба, ошол жерде Нобель сыйлыгынын лауреаттары жана дүйнөлүк Global Teacher Prize сынагынын 3 жеңүүчүсү болду. Выиграли. Алар чоң мастер-класстарды өткөрүштү. Ошол жерден жеңүүчүлөрдү жарыялашты. Бул мен үчүн күтүүсүз болду. Такие большие. И там объявили. Для меня это было неожиданностью. Кандайча сиз арыз тапшырганда жеңүүчү болууну күткөн жок белеңиз? Мен 50 мыктынын катарына кирем деп ойлогом, бирок алдыңкы 10-дукка кирем деп күткөн эмесмин. А что нужно было для того? Бул сынакка катышуу үчүн кандай талаптар бар эле? Кантип далилдөө керек болчу? Сиз Казакстандын эң мыкты мугалимдеринин бири экендигиңизди. Өздүк 3-10 мүнөттүк видео даярдаш керек болчу. Жана 10 суроого жооп берүү керек эле. Отвечайте на 10 вопросов там. Өзүңүз жөнүндө айтып берүү. Бир караганда оңой, бирок ошол эле учурда өтө татаал нерсе. Кыска убакыттын ичинде мугалимдик жолуңузду түшүндүрүп берүү керек. Сиз эмнени баяндадыңыз? Бул жакта эң негизгиси эмне болду? Анткени ушундай баяндоолордон биз адамдын баалуулуктарын жана приоритеттерин түшүнө алабыз. Я старался обо всем рассказать. Я старался, конечно, Мен мугалимдик ишмердүүлүгүм жөнүндө кеңири айтып берүүгө аракет кылдым. социальные эти тоже нужно было рассказать. Бирок кийинчерээк социалдык IT долбоорлору жөнүндө да айтуу керек экени белгилүү болду. Что вы такого? Себеби дүйнөлүк сынакта алар талапкер бүтүндөй республика үчүн эмне кылганы, ири масштабтагы долбоорлорго катышкан, катышпаганын да эске алышат. Я Мен негизинен мугалимдик ишиме басым жасадым. педагогическую деятельность я имею. Мен Казакстандын республикалык сынагында 4 жолу жеңишке жетиштим. А также то, что Ошондой эле журналдарда иштегенимди, айылда мугалимдик кылганымды, ал жакта көргөн тажрыйбаларымды айтып бердим. там видел. Сынакта кандай суроолор берилди? О чем, на какие вопросы пришлось отвечать? Первый вопрос. Биринчи суроо түз эле берилет. Эгер сиз $1 миллион алсаңыз, аны эмне кылмаксыз? Получили бы $1 миллион. Анан эмне болду? Ну, я рассказал о том, что я бы хотел открыть международный центр. Мен эл аралык тил окутуу борборун ачууну кааларымды айттым. Себеби мен буга чейин эле бул багытта иштей баштагам. Менин оюмча бул менин келечектеги негизги ишим болот. Ошондуктан ушул тууралуу баяндадым. Я свяжу с этим. Поэтому я про это и рассказал. А вот смотрите, почти год. Карасаңыз, бул суроого жооп бергенден бери дээрлик 1 жыл өттү. Оюңуз өзгөрдүбү? Нет. Нет. И мы
наоборот, в этом направлении еще больше сделали, если честно. Жок, тескерисинче. Биз ушул багытта дагы көп иштерди аткардык. Биз азыр бул долбоор менен иштеп жатабыз. Кашкари Чекит Кейзи деген долбоорубуз башында сөздүк катары түзүлгөн. Ал эми азыр анын башка бөлүгү бар. Бул казак тилин үйрөтүүчү тиркеме. Биз муну андан ары өнүктүрүп жатабыз. Бирок дагы көптөгөн идеялар бар. Азырынча баарын ачыкка чыгарбаганым жакшы, себеби бул мыкты идея. А давайте объясним, почему речь о $1 миллион. Анда эмнеге $1 миллион жөнүндө сөз болуп калды? Түшүндүрүп кетели. Global Teacher Prize сынагынын жеңүүчүсү дал ушул сумманы сыйлык катары алат. Азыр сиз Казакстандын мыкты 10 мугалиминин бири катары Global Teacher Prize сынагына катышууга арыз бере аласыз. Катышасызбы? Буду. Ооба, катышам. 2025-жылы биз 10 тең арыз беребиз деп ойлойм. Баарыбыз даярбыз. Они готовы все. Атаандаштыкты кандай баалайсыз? Бул сынак сиз үчүн $1 миллион жөнүндөбү же башка мааниге ээби? Для меня было то, что я познакомился с... Мен үчүн башкалар менен таанышуу, алардын эмгегин көрүү өтө маанилүү болду. Бул ар кандай сабактардын мугалимдери, алар жасаган иштерди көрүп мен вау деп таң калдым. Вау. Шатохин Данил менен Боронбаев Тамерлан деген окуучуларым болгон. Мен аларга 7-класста сабак бергенмин. Бирок 7 жыл мурун мен лицейге өткөндөн кийин алар менен акыркы 4 жыл иштешкен жокмун. Бирок кандайдыр бир жол менен алар кайра мени издеп табышты. Они потом вышли ко мне. Демек 1 жыл гана окутуп, алардын эсинде калыптырсызбы? Бул абдан кызык. И эти дети, я же... Бул балдар 2022-жылы мектепти бүтүрүп чет өлкөгө окууга кетишкен. Уехали уже. Күз айларынын биринде Тамерлан мага чалып: Нуржан Элюбаевич, биз электрондук сөздүк түзгүбүз келет. Кандай баштасак болот деп сурады. Мен ага мамлекеттик программа бар. Ошол жактан баштайлы. 1-класстын лексикалык минимумунан баштайлы деп айттым. С лексического минимума 1 класса. А почему вы, подождите, Эмне үчүн бул сунушту кабыл алдыңыз? Менин убактым жок, сабактарым бар деп койсоңуз болбойт беле? Бул идея сизге канчалык жакты? Не то, что идея, эти дети были сами по себе очень, знаете... Бул идея жөнүндө эмес, бул балдар өздөрү гений болчу. Мен аларга класс жетекчи болгондо биринчи жолу окуучулардын документтерин ачып көрдүм. Класска жаңы мугалим болуп барсаң, окуучулардын маалыматтарын карап чыгасың да. Карасам 17 мыкты окуган окуучу бар. Алардын ичинен 12си даана 5ке окугандар. Ошондо мен бул ар бир мугалимдин кыялы деп ойлондум. Мечта любого учителя. Бардык предметтерден туурабы? И, соответственно, когда он мне предложил, я такой думал, неплохо. Ооба, ошондуктан Тамерлан мага сунуш айтканда мен ойлондум. Бул жаман идея эмес. Там 70 тысяч. Биз 2 жыл иштедик. 70 000 сөздү камтыган база түздүк. Анда добуштук окулушу, котормолору, сүрөттөрү баары бар. Рисунками все. 2023-жылы алар менден тексттерди алып, алардын бир бөлүгүн адаптациялап базага кошуп коюшту. Часть взяли, адаптированно написанные. Понимаете, да? Ооба, түшүнүктүү. Понимаю. Текста, которые написаны вот всего 800. Бул тексттер башында 800 сөздөн, анан 1000 сөздөн турган. Алар 2024-жылдын жайында бардык класстар үчүн иштеп чыгууга киришти. Мен аларга айттым, мен буга чейин башка адистер менен иштешкем. Алар автоматташтыра алышкан жок. Силер муну кыла аласыңарбы? Тамерлан, биз ойлонуп көрөлү деди. Сможете ли вы вообще? Анан алар кеңешип, биз муну мындай кылып жасайбыз дешти. И сказали. Мен туурабы дедим. Так, я говорю. Ал ооба туура деп ишке киришти. Сделали? Сиздин оюңузча жакшы мугалимдин негизги сапаттары кайсылар? Хороший учитель, наверное, должен понимать, что все. Жакшы мугалим түшүнүшү керек. Кандай күлөт, кандай кайгырат, кандай кийинип жүрөт, кандай сүйлөйт, баары маанилүү. Не общается, как он стоит. Ал тургай кантип урушат, кантип эмоциясын көрсөтөт. Мунун баары өз ордунда тең салмактуу болушу керек.
Во всем этом должно быть. Менимче мугалимде дайыма сабырдуулук болушу зарыл. По моему мнению, чисто по моему мнению, в этом должно быть все-таки какая-то сдержанность. А есть у вас какой-то принцип в построении отношений с детьми? Потому что, разные бывают модели. Бывают учителей боятся дети. Сиздин балдар менен мамиле түзүүдөн кандайдыр бир өзгөчө принцибиңиз барбы? Бывает отношения... Кээ бир мугалимдерден окуучулар коркушат. Бул кээ бир учурларда натыйжалуу болот. Есть просто свой парень. Кээ бир мугалимдер менен дос катары мамиле түзүлөт. Жөн эле жигит шаңдуу мугалим сыяктуу. Эти отношения с детьми... Сизге кайсы ыкма жакыныраак? С течением времени. Бул мамиле убакыттын өтүшү менен өзгөрдүбү? И чем больше детей проходило через ваши руки? Я стараюсь сразу же занять их чем-либо и заинтересовать. И я сразу добиваюсь того, чтобы ребенок начал чувствовать себя увереннее и чувствовать, что он... Мен ардайым окуучуну кызыктырууга аракет кылам. Учить казахский язык — это мой... Менин негизги максатым окуучу өзүнө ишенип, мен муну кыла алам деп ойлонушу керек. Очень просто. Нужно... Мен бир жолу айткам, казак тилин үйрөнүү бул жөн гана оңой эмес, бул өтө оңой. Мен ушул ойду окуучуларга ар кандай тапшырмалар аркылуу жеткирүүгө аракет кылам. Я смогу, вот чуть-чуть, и я смогу это сделать. Негизги нерсе кызыктыруу, эң маанилүүсү кызыктыруу. Заинтересовать просто. Главное это заинтересовать, конечно. Сиздин оюңузча предметтик мугалим болгондо ал жалгыз гана өзүнүн предмети жөнүндө ойлонушу керекпи? Же болбосо ал балдар менен башка темаларда да сүйлөшүп, алар менен жакын байланышта болушу керекпи? Балдар сизге ар кандай жашоодогу суроолору менен кайрылышабы? Алардын мамилелери, кыйынчылыктары, чыр-чатактары тууралуу билүүгө аракет кыласызбы? Если бы я был бы классным руководителем... Эгерде мен класс жетекчи болсом, анда албетте балдардын маселелерине аралашмакмын. Мен класс жетекчи болгон убакта ушунун баарына көңүл буруп, ар бир окуучу жөнүндө ойлорумду жазган атайын жыйнактарды чыгарганбыз. Сиз азыр деле ошол жыйнактарды көрдүңүз. Биз аларды 4-классты же 5-6 классты бүтүргөндө чыгарганбыз. Мисалы балалык чактан болочокко деген жыйнак. 11-классты бүткөндө болсо, биздин булутсуз дүйнө деп аталган китеп чыккан. Ушундай көп эмгектер жасалган. Безоблачный мир. Много таких вот. Бул жыйынтыктарды чыгаруу идеясы сизге таандык беле? Я не знаю, у кого-то взял, наверное, когда. Билбейм, балким мен бирөөдөн үлгү алгандырмын. Мен 2003-жылы мугалим болуп баштагам. Биринчи жыйнакты 2005-жылы чыгарганбыз. Ошондон бери 10го жакын ушундай китептерди чыгардык. 10, наверное, таких выпустили. Ну вот смотрите, чтобы написать что-то детям болашакка, да? Окуучуларга бир нерсе жазып берүү үчүн алар жөнүндө тереңирээк билиш керек да. Жөн эле формалдуу сөздөр менен кутулуп кетүү мүмкүн эмес. Мугалим үчүн баланын ички дүйнөсүнө кирип, аны түшүнүү канчалык маанилүү? Евгений Евтушенкодон мындай сапаты бар го. Дүйнөдө кызыксыз адамдар жок. Алардын тагдыры планеталардын тарыхындай. Ар биринин өзгөчө жолу бар. Жана бир да планета башкаларга окшош эмес. Ошондуктан балдарды изилдөө керек. Канчалык көп изилдесеңиз, ошончолук кызыктуу болот. Мугалимдик кесип мына ушунусу менен улуу. Сен бала кандай өсүп жаткандыгын көрөсүң. Ал бир нерсеге жетишкенде кубанганыңды байкайсың. Балдар үйрөнгөн сайын мугалимдин иши ошончолук баалуу болуп баратат. Бул кесиптин улуулугу ушунда. Биз адамдарды калыптандырабыз. В чем вы видите? Өз эмгегиңизден канааттануу сезимин кайдан аласыз? Сиздин жумушуңуздун натыйжасы көп жылдардан кийин гана көрүнөт. Окуучуларыңыз чоңойгондо, мектепти жакшы бүтүрүп, ийгиликке жеткенде гана эмгегиңиздин жемишин көрөсүз. Ал эми азыр ошол күн келгиче кантип өзүңүздү шыктандырып турасыз? Кээде окуучулар бир нерсени түшүнбөй коюшат, тапшырмаларды так аткарышпайт. Мугалим үчүн ушундай учурларда мотивацияны сактоо кыйын болбойбу? Опять там что-то не сделали и так далее. Вот знаете, вот да. Я вспомнил, про Максима есть у меня ученик был, да? Он... Билесизби, мен Максим дестедим. Да, так. И... Ал мыктуу окуучу болгон жок. Ал тургай алсыз окуган балдардын катарында эле. Слова. Башында андан жөн гана сөздөрдү жаттоо талап кылынчу. Кийин 10 сүйлөм түзүү, анан акырында толук текст жазуу. Четверти мы проходим там. Мисалы, эгерде биз 4-класстын 3-чейрегинде 40 жаңы сөз өтсөк, анын тапшырмасы ошол сөздөрдүн жок дегенде 35-ин колдонуп сүйлөм түзүү болчу. Когда видел, я прямо... Мен анын аракетин көргөндө өзүнө ишене баштагандыгын байкадым. Понял, что он
теперь уверен, что... Бул мен үчүн чыныгы кубаныч болду. Балдар жаңы нерселерди үйрөнгөндө, өзүнө ишене баштаганда, окуунун алар үчүн мүмкүн экенине көзү жеткенде, мына ушул учурлар мугалим үчүн эң сонун белек. Радуется тому, что запомнили столько-то слов за какой-то урок. Сиз азыр көргөн иштер республикалык сынактарда жеңишке жеткен эмгектер. Алар 2003, 2004, 2005 жылдары эле жасалган болчу. Бирок бир маалда мен мугалимдикти таштайм деп да ойлогом. Анткени өзүмдү бардык мугалимдердин ичинен эң эле жөнөкөй, эң жөндөмсүз адамдай сезчүмүн. Эмне үчүн? Себеби мага башка мугалимдер, айрыкча улуураак кесиптештерим өтө акылдуу, билимдүү көрүнчү. Алар баарын билет, өз иштерине ишенимдүү, окуучуларга кандай мамиле кылуу керектигин так түшүнгөндөй туюлчу. Мен эмнени билбей жатам деп ойлонуп күмөн санай берчүмүн. Анан эмне себептен окуучулар менен иштөөнү уланттыңыз? Ну, знаете, когда я уже переехал в город... Билесизби, мен шаарга көчүп келгенде өзүмдүн башка кесипте иштей албастыгымды түшүндүм. Менин чыныгы жолум ушул экен. Кем-то другим, оказывается.